Баягы темирди кызуусунда чап дейт. Астанадагы иш сапарында биздин Кабминдин башчысы Адылбек Алишевич Касымалиев аттың дейсиң да мамлекет үчүн, элдин тагдыры үчүн саясий дипломатиялык жоопту бере албай. Анан ошол Орусия мамлекетинин өкмөт башчысы биздин мамлекетке бир негизсиз кинелерди койду да. Ошого татыктуу бир жооп бере албай, бир Кабмин бир мажирөлүк мындай бир жооп бере албай калды да. Айтыш керек болчу. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин 50 миллион доллар карызың барбы? Төлөш керек аны. Мыйзам барына бирдей иштейт. Кечиресиз деп жооп бере албай койду да. Ошол эле учурда ошол Михаил Мишустин улам Киргизия дейт. Ай, биздин мамлекеттин мыйзамдуу аталышы бар. Кыргыз Республикасы деген. Эмне үчүн Киргизия дейт? Ошол жерде бир дипломатиялык тил менен татнакай кылып жооп бере албай койду өкмөт башчыбыз. Эмнеге ушундайга жол берилип калып атат? Темирди кызуусунда чаап, ошол жерде ошол кинелерге жооп бериш керек эле. Мен ушул мени таң калтырып атат да. Вымогатель деген кинени мойнубузга ярлыкты илип коюп атат мамлекетибизге. Ушул маселени да караңыздар, болбойт мындай нерсе.